кантип жүрөм элдин арасында моунда хижап салынып алып, бул кыздарыбыздын кийингени бул өзүнүн иманынан кабар берет да. Намаз оку дейт, жүрөктө иман менен оку дейт. Ар нерсенин жүрөгүндө иман менен болуш керек да. Намаз оку мейли жылаңбаш оку, жылаңбаш жүр, бирок сен жоолук салсаң иманыңдын жогорулаганын, андан да жогорулаганын бир кабар берет да. Бул ошончолук сенин иманың да жогорулаган. Сизге кандай кыздар жагат? Жоолук салынганбы же салынбаганбы? Мага мисалы жоолук салынган, мисалы бул динде кыздарга көз артпаш керек да. Мисалычы өзүң бактыңа келген кызыңды, аялыңды ошону эле суктанасың, андан башкага суктанбашың керек да. Ал анткени бирөөнүн менчиги. Рахмат. Бирөөнүн менчигине сен эч качан козбой албайсың. Анан азыр акыркы бул бир көбүнчө аялдардын шылтоосу бул кантип жүрөм элдин арасында моунда хижап салынып алып, бирөөнүкү ысык дейт, кайнап тердеп күндүн ысыгында моюнуп кантип жүрөм дейт. Бул андай эмес, бул жайдагы ысык деген ысык эмес, тозоктун ысыгы деген андан жаман. Рахмат. Жаштар